Уларбек Зарлыкович, биринчи беренени ачсаңыздар, ошо кошуп жаткан нерсеңерди окуп, чек ара ыйгарым укуктуулары чек арага чектеш аймактын чектеринде туруктуу негизде жашаган жана чарба иштери менен алектенген деп белгилеп атасыздар. Бул ошондо эч жерде иштебесе болбойбу деген суроо туулуп атат да, ошону тактап коесуздарбы, кандай болот? Ыйгарым укуктуу боло албайбы? Жана мен айтып кеткендей, тандоо учурунда негизи тажрыйбасы барларга көп көңүл бурабыз. Бирок ошол эле кезде жеке ишмердик менен иш кылып жүргөн, өзгөчө бул норма алыскы жете албаган райондор болгондо, эгер чабандар болсо, атайын орунду, то есть участок бөлүп бергенде ошол жакты кайтаруу боюнча кабыл ала беребиз. Алына берет, ошону юридикалык жактан кошумчалап койсуздарбы, мындай тууралапчы. Андан тышкары 29 беренени ачсаңыздар, Кыргыз Республикасынын президенти биринчи пунктунда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарды жөнүндө бул кайсы укуктар так жазылабы же белгилеп өттүңөр да, ошону жазып койсо болобу, болбойбу? Положение бар, ошо положение негизинде ар бир ыйгарым укуктуу өкүлдүн өзүнүн милдети көрсөтүлөт, ошо милдеттерин аткарат. Анан мамлекеттик чек араны кайтаруу чөйрөсүнө ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жетекчиси конституциялык мыйзам негизи менен аныкталган тартипте дайындайт. Жетекчини дайындайт, а жетекчинин орун басарын дайындабайт, Президент ооба. Орун басары ал чек ара кызматынын дайындоо боюнча положение менен дайындалат. Так, рахмат. Кийинкисинде 48 берене болуп кетет экен. 51 берененин 3 пункту. Кыргыз Республикасы министрлер кабинети тарабынан белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келген. Так жазылбайбы? Бул кайсы квалификациялар жөнүндө сөз болуп атат да? Кечирип коесуз, кайра кайталып коесуз, жакшы укпай калдык. 51 беренени ачсаңыз, Уларбек Зарлыкович. 51 берене 3 пунктун акыркысы болуп калат окшойт. Акыркысына чейинки бирөө калып калат, ошондо деген акыркысы болуп калат. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келген. Бул жерде төмөнкү адам чек ара ыйгарым укуктуусу боло алат деп белгилеп атабыз да, ошондо кайсы квалификациялык талаптар деп белгилеп коесуздарбы? Атап коесуздарбы? Юрист бар болсо, юрист жооп берип коесуздарбы? Уруксат берсеңиз, анда ошо юристтер берип койсоңуз. Укук камсыздоо башкарманын башчысы майор Кудайберген жооп берсин. Укук камсыздоо башкарманын башчысы юстиция майору Кудайберген Мақсат Туратбекович, Эльвира Жыргалбековна, бул боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2015 жылдын 24 декабрь 880 токтогу менен бекитилген жобо мамлекет чек ара кайтаруу чөйрөсүнө ыйгарым укук мамлекет орган чек ара ыйгарым укуктуулар жөнүндө жобосунда ошол жакта бүт квалификациянын требованиялар ошол жакта көрсөтүлгөн. Атап коесуздарбы? Мисалы депутаттар билбейт экен да, сурасам. Ошон үчүн тактап атам да сиздерден. Булар деген төмөнкүлөр болуп саналат. Квалификациялык демеси баякы мыйзамда да көрсөтүлүп кеткен. Булар ошо аймакта жашаган, мурун соттолбогон, альтернативдик же мөөнөттүк аскер кызмат талаптарын өткөн жарандык кызматкерлер жана булардын ошондой квалификацион требования көрсөтүлгөн. Так, рахмат. Анда экинчи пунктун эми сизде юрист катары сурап атам да, анда 51 берененин экинчи пунктун ачсаңыздар, чек ара ыйгарым укуктуусунун мыйзамдуу талаптарына баш ийбөө, аны мазактоо, коркутуу, зомбулук кылуу же анын өмүрүнө, ден соолугуна, мүлкүнө кол салуу, ошондой эле ага жүктөлгөн милдеттерин аткарууга тоскоолдук кылган башка аракеттер мыйзамдарда белгиленген жоопкерчиликке алып келет дейт. Тактап бересизби, кайсы жоопкерчилик жазылган? Бул боюнча белгилей кетсек, бул боюнча Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 440 беренесине ылайык ыйгарым укуктуу органдар ишине тоскоолдук кылуу деген берене бар. Бул жакта жоопкерчилик көрсөтүлгөн. Анткени чек ара ыйгарым укуктууларга
тапшырмалар берилет чек ара кайтаруу боюнча маселелер боюнча. Ошолорду аткарып атканда милдеттерине тоскоолдук кылса, ушу 440 беренеге ылайык жооп беришет. А сиздин эсиңизде жаза кайсы экени жокпу? Кандай дейсиз? Кайсы жаза жөнүндө сөз болуп атат да? Ыйгарым укуктуу органдардын текшерүүлөрү, анын ичинде кароонун текшерүүнүн жүзүгө ашыруу, мындай текшерүүлөр кароонун текшерүүнүн жүргүзүүнү ыйгарым укук органдарынын компетенциясынын чегинде жүзүгө ашырылган анын ишке тоскоолдук кылуу. Ушу 440 беренеге ылайык жоопкерчиликке тартылышат. Мен ошол тактап атпайм сиздерди. Мыйзамдарда белгиленген жоопкерчилик деп жазылбаса, ошондой депутаттардан суроолор туулат. Кайсы жоопкерчилик? Штраф салынабы, камалабы? Штраф салынат. Кандай штраф? Ошону тактап атпаймынбы? 5500 сом. 5500 сом. То есть ошондо чек ара ыйгарым укутуусун мыйзамдуу талаптарына баш ийбөө, аны мазактаса, коркутса, зомбулук кылса, жанын өмүрүнө, ден соолугуна, мүлкүнө кол салынса, 5500 сом штраф салынат. Туурабы? Бул деген кызматтык милдетин аткаруу учурунда болсо, кызматтык милдетин аткаруу учурунда эмес болсо, кылмыш жаза кодексинде бул беренелер бар. Зомбулук көрсөтүү, үй бүлөсүнө коркунуч көрсөтүү, ал уже кылмыш жоопкерчилик боюнча тартылат. Ошого жараша жоопко тартылат. Так. Рахмат, колдойбуз.